Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alamlardan padişahı bolgan Allah Taalaga çeksiz maqtawlarыбыз bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salam salavat dualarыбыз bolsun. Hormatly zamandaşlar, Amanat Miras teleberүүsү kayradan tüz alıp berүүsүн başlayt. Mana ушул телеберүүсү адаттагыдай эле сиздердин кайсыл бир суроолоруңуздар болсо, ошого жооп берген суроого далилдүү, албетте Кур'ан аяттары менен жана Пайгамбарыбыздын хадистери менен жооп берген Кыргызстандагы Сүннөт диний уюмунун президенти Мырзарбеков Ильясбек Максутов устазыбыз. Мына устаз өткөндөгү сабагыбызды улантсак, жаштарды, балдарды тарбиялоодо кандай жолдор менен кантип башташ керек эле? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өткөн маегибизде бала тарбиясын качан баштоо экенин айтып өттүк эле. Анда эң биринчи бала төрөлүктөн баштап ага кам көрүү, мындайча айтканда анын апасын тандоо, тайеке журтун тандоо, тууган уруктарын тайеке тараптан тандоо деп баштаганбыз. Анан кийин эр жигиттин биринчи журту ата журт, экинчи журту тайеке журт, үчүнчү журту кайын журт дегенде тайеке журту дагы жакшы болушу чоң мааниге ээ. Андан кийин бала төрөлгөндө биринчи болуп жана курманы чайнап, Пайгамбарыбыздын сүннөтү феникте майда чайнап туруп, ошо фениктин шилекейин суусун баланын тамагына куу керек, тамызуу керек. Андан кийин экинчи уламалардын жакшы ниети, жакшы пикири боюнча кулагына азан айтып коюу. Бул уламалар ошол бу дүйнөгө келгенде биринчи уккан сөзү Аллах бар болсун деген ниетте айтышкан. Андан кийин 7 күн. 7 күн бул маанилүү күн. 7 күндө айтканбыз, ошол 7-нчи күнү ат коюш керек. Чачын алуу керек. Андан кийин эркек бала болсо 2 кой союп акыйка кылыш керек. Кыз бала болсо 1 кой сою керек. Эгер 7-нчи күнү убактысы болбой, мүмкүнчүлүгү болбой калса, 14-нчү күнү. 14-нчү күнү дагы мүмкүнчүлүгү болсо 21-нчи күнү. 21-де дагы мүмкүнчүлүгү болбосо, качан колунан мүмкүнчүлүк келгенде акыйка өткөрө бериш болот. Акыйканын маанисин айтканбыз. Бул укук, акыйка деген эки сөз бир сөз моңгусунан алынат. Ата-энеден ак болуу дейт, укукул валидайн, ата-энеден ак болуу. Эми ушул акыйка өткөрүлгөн бала ушундай тилек ниетте болот, кийин ата-энеге ак боло турган иш кылбайт. Мындайча айтканда, жаман иш кылбайт, жакшынакай тил алчаак, ата-энесин кыйналаган жакшы балдардан болуп жетилет. Андан кийин айттык, чачын кыркуу, чачын салмагынча күмүштү бирөөгө белек кылып берүү. Бул албетте күмүштүн өзү болуш керек. Анын акчасын берүү деген сүннөттө, Пайгамбарыбыздын сүннөтүндө жок эле, ал күмүш бериле деп ошентип айткан, сахабалар да күмүш берген. Андан кийин чачты кыркуу, бул жөн эле Пайгамбарыбыздан отуруп эле 7 күндүгүндө чачын кыркыла деп айтып койгон нерсе эмес. Бул чачты кыркуу азыр окумуштуулар далилдеп атышат. Ошо 7 күндүгүндө чачын устара менен кырып алынган болсо, көзүнүн көрүшүнө жана башка дене мүчөлөрүнүн иштешине чоң пайдасы бар экенин аныктап атышат. Мына ушуларды айтып келгенбиз. Эми бүгүн ошол сөзүбүздү улантып, бул бала тарбиясы 1-2 берүүгө эле бата турган нерсе эмес, бул өтө чоң тема. Ошондой болсо да биз өткөн маегибизден бери кыскартып айтып келатабыз. Өтө кыска кылып. Демек ошо 7-нчи күнү мына ушул иштерди жасоо керек. Ошондо 7-нчи күнү ат коюу дегенде жакшы ат коюу керек. Аллах Тааланын кулу болгон үчүн, ал биздин балабыз. Бирок Аллах Таала жараткан, Аллах Тааланын кулу. Ошон үчүн Аллах Таала ыраазы боло турган атты коюу керек. Аттардын эң жакшысы деп Пайгамбар Абдулла деген, Алланын кулу деген ат эң жакшы ат.
Андан кийин Абдурахман, Абдурахим, Абдусу бар аттар. Баары Алла Тааланын бизге бергиле 99 атын Абдуга улап кошсо, ал жакшы ат боло берет. Жакшы ат болуп эсептелет. Абдул Халик, Абдул Насыр, Абдул Ахад деп кете берет. Андан кийин жакшы аттар пайгамбарлардын аттары. Нух, Ибрахим, Исмаил, Муса, Иса, Мухаммад алейхиссалату вассаламдар, ошолордун аттары. Андан жакшы аттар сахабалардын аттары. Абу Бакр, Усман, Али, Умар разияллаху анху, жана башка сахабалар. Андан кийинки жакшы аттар кыргыздардын, мусулман элдердин, кыргыздардын өзүнүн сөз байлыгына алынган аттар. Булар жакшы. Анан Аллах Тааланын динине каршы келген аттарды коюп алуу бул туура эмес, шариатка ылайык келбейт. Бул мисалы Мелис. Мелис деген Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин деп жалаң жанагы кудайсыздардын саясатын баштоочулар, динсиз мамлекетти түптөгөндөр, ошолордун аттарын урмат кылып, ошолордун баарын башынын аттарын, баштамаларын коюп алган. Бул жакшы эмес, туура эмес. Аллах Таала Мелис деген атты жакшы көрбөйт. Андан кийин Марлен деген аттар дагы Маркс, Ленин деген аттар болуп эсептелет. Марлен. Андан кийин Шахсанам деген аттар болбойт. Бул санам деп бут айтат, бутпарастык, идолду. Шах деген ошонун падышасы. Жана мындайча айтканда идолдордун падышасы деп ат коюлуп калган болот. Ал туура эмес. Шахин Шах деген ат болбойт. Шахин Шах деген бул падышалардын падышасы деген сөз. Падышалардын баарынын падышасы бул Аллах Таала болуп эсептелет. Анан Абдурасул болбойт. Абду дегенде кулу, Расул Аллах Тааланын элчиси, Абдурасул дегенде Мухаммад пайгамбардын кулу болуп калат. Аллахтын кулу эмес. Ошон үчүн Абдурасул болбойт. Аллах Тааланын атына Абдуларды кошуп айтыш керек. Абдусу жок коюлган ат болбойт. Мисалы Ар-Рахим, Ар-Рахман, Ал-Вахаб деп коюшка болбойт. Абдул-Вахаб, Абдурахим, Абдурахман деп койсо болот. Жана ошол Абдусу жок коюлган ат, мисалы Рахман да болбойт. Абдурахим койсо да болот, Рахим койсо да болот. Абдурахим же Рахим. Сузда ушул ат коюунча дагы бир суроону сурап келишет. Үммөт Али деген ат кандай болот деп, Үммөт Али деп. Алинин үммөтү болуп калса кандай болот дейт. Бул дагы туура эмес, баягы түшүнбөстүктөн келип чыккан ат да. Биз Алинин үммөтү эмес, Али разияллаху анху өзү Мухаммад алейхиссалам пайгамбардын үммөтү. Биздин атыбыз мындай. Алланын кулу, Мухаммад пайгамбардын үммөтү. Ушундай биздин атыбыз. Андан кийин жанагы Рахман деп коюшка болбойт. Аллах Тааланын энчилүү аты экөө. Бул Аллах, анан Рахман. Ар-Рахман, анан калган Ар-Рахим, Ал-Гафур, Ал-Халик, Ал-Гаффар дегендери сыпатынан чыккан аттары. Аллах Тааланын аты, сыпаты дейбиз. Ал эми Аллах менен Рахман бул Аллах Тааланын өзүнүн энчилүү аты. Ошон үчүн Рахим деп койсо болот. Абдусу жок же Абдусу жок Рахим деп койсо болот. Бирок Абдусу жок Рахман деп койсо болбойт. Мына ушуларды айтып келгенбиз. Үммөт Али болбойт. Жана жанагындай Канжарбек, Зулумбек деген аттар болбойт. Себеби биздин шариатта айтылат, ата-эненин балага кысы дегенде биринчи башталганда эле балага жакшы ат коюу дейт. Жакшы ат коюу. Анан Зулумбек деп ат коюп койсо, Канжарбек деп койсо, же болбосо бир оюна келгенде Тезекбай, Бокмурун деп кое бербеш керек да. Же болбосо бир күнүнө карата, Орозобун тууса Орозбай деп, Майрамдын тууса Майрамбек деп, биринчи май күнү тууса Майрамбек коюлуп калат. 8 мартта тууса Майрамкан коюлуп калат. Булар туура эмес. Себеби бизде исламда мусулмандар үчүн, ким өзү мусулманмын десе, мусулмандар үчүн эки гана майрам бар. Курбан айт менен Ороз айт.
Ошол унутулгандарды эле майрам же майрамкан деп коюшка болбойт. Жөн эле Аллах Таалага жага турган жакшы ат коюш керек. Себеби инсандын коюлган аты бул келечегине, өмүрүнө жана көп маселелерине албетте таасири бар. Таасир тиет. Буга бир пайгамбар алейхиссалату вассаламдан алган бир сахих хадистен имам Бухари, имам Муслим, Тирмизилердин китебинде бар. Ошол сахих хадистен биз мисал келтирсек болот. Пайгамбар алейхиссалам сахабалар менен ал жакта мушриктер согушуу алдында туруп калышты. Ошондо эки тараптын согушту каалаган жок эле өз негизи. Ошон үчүн мүмкүн болсо тынчтык жол менен эле келишим түзөлүү деген аракетте болушту. Ошондо тим мушриктерден көп элчилер келди. Бир топ элчилер келди, бирок алардын койгон шарты мусулмандарга туура келбей, булар макулдабай тынчтык келишим түзүлгөн жок. Ошондо бир топ күн өттү. Алардан бир топ элчи келип кетти. Улам келет, улам жана иш өнбөлбөт, бүтпөйт, кетишет. Күндөрдүн биринде сахабалардан бири айтып калды: "Я Аллахтын элчиси, дагы бир элчи келатат. Тигилерден дагы бир элчи келатат" деди. Дегенде Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ал ким экен? Аты ким экен?" деди. Дегенде Абу Сухайл келатат экен деди. Абу Сухайл. Абу Сухайл деген кыргызча которулгондо сагыл Сухайл деп жеңилдикти айтат. Жеңил нерсе сагыл Сухайл оңой. Абу Сухайл дегени баягы жеңилдиктин атасы. Мындайча айтканда жеңил, оңой, жакшы деген маани берет да. Жакшылыктын атасы десе да болот. Ошондой киши келатат дегенде Пайгамбар алейхиссалам сахабаларга айткан: "Жакшы аттуу адам келатат экен, бул жолу ишиңер жакшы болот иншалла" деген. Дегенден кийин айткандай эле ошо Абу Сухайл менен болгон сүйлөшүүлөр эки тарапты тең талабын кандырып, ошондо тынчтык келишими түзүлгөн. Бурдан биз Пайгамбар алейхиссаламдын өмүрү менен айтканынан, кылганынан далил алабыз. Ошол жакшы ат деген көп иштерге таасир болот экен. Жана турмушта көп мисалдар бар. Мисалы кээ балдарын, жалгыз балдарын атын кое салып туруп, Дабдыр деп ат коюп алып, Дабдырым деп жүрүп, кийин чоңойгондо Дабдыр болуп калгандар бар. Жалгыз кызын көзү абдан кичинекей болгон үчүн жалгыз кызын сокурум деп эркелетип жүрүп, көзү көрбөй калган сокур болуп калган ушулар бар. Ошентип ошолго атты кантип коюп койсо ошондой болуп калат да. Аттагы бир өзүнчө бир дуа турбайбы? Бул ошол тилек болуп эсептелет, жана турмушунда таасири албетте болот. Жана биздин айылдаш Тентимиш деген киши болгон. Биздин айылдаш Тентимиш деген ушул киши акыры Тажикстанда, Арменияда болду да. Дайыма бир жак кетип калат эле. Анын баласы биздин агайыбыз болчу мектепте окуганда. Ошол агайдын сабагы көп болбой калчу да. Бүгүн жана сабак болбойт экен деп. Эмнеге дегенде агай атасын издеп кетиптир. Жана мугалим атасын издеп кетет. Анын агайы өзү айтып берчү: "Атамды издеп кеттим, Россиядан таптым, же Латвиядан таптым, же кайсы бир жерлерден таап алып келип коет эле үйүнө. Анан бир аз айылда жүрүп туруп дагы жоголуп кетет эле. Ошентип жүрүп баласы аркасынан алып келип жүрүп, алып кетип калып жүрүп, алып келип кетип калып, бизге сабак болбой жүрүп, агайыбыздын атасы акыры анан ошол Тажикстандан же Латвиядан таап келди дагы, алып келип көмдү. Өлгөнүн алып келди. Өлүгүн таап келди дагы, алып келип көмдү. Көмүп анан ошо баласынын агайыбыздын айтканы бар: "Ой, чоң атам эмнеге атама Тентимиш деп ат койду экен? Мен өмүрүмдүн ушу көп бөлүгү ушул атамды издеп жүрүп өтүп кетти го" деп айтканы бар да. Демек, аттын турмушка, тагдырга түздөн түз тиешеси бар. Анан кыямат күнүндө дагы атынан чакырылганда сотко. Мисалы Марк Лен уулу Мелис деп чакырылганда Аллах Тааланын албетте ачуусу келет. Кудайсыздык мамлекетин түптөгөн, Кудай жок деген саясат тараткан Маркс менен Лениндин атын коюп алган. Анан Аллах Таала
адилеттүү соттоп коюшу мүмкүн. Аллах Таала эч кандай ачуусу келсе дагы аны өчүрүшүп тозокко салып койбойт ат үчүн эле. Бирок сотун адилеттүү кылып койсо эле ар бир инсан тозокко түшүп калат. Себеби биздин кылган күнөөлөр көп, Аллах Таала кечирсин. Жана Курандын 16-сүрөсүнүн 61-аятында Аллах Таала айтат: "Мен силерди күнөөңөр үчүн өлүм менен жазалай баштасам, жер үстүндө бир да тирүү инсан койбос элем" дейт. Ар бир инсан күнөөкөр. Күнөөгө билип да билбей да кээде адашып да күнөө кылабыз пенде. Кээде пенде бир ишти күнөө эмес деп ойлойсуң, ал чынында күнөө экен. Кээде билбей, жана ороз айында билбей бир чай ичип алгандай. Билбей кылып аласың, кээде билип кыласың, иш кылып инсан күнөөкөр болот. Аллах Тааланын мээрими менен гана басып жүрөбүз. Эгер Аллах Таала биз менен адилеттүү эсеп кысап кылса, бир намазды окуя караганда эле периште учуп келип, канаты менен бир чаап бизди өлтүрүп туруп, анан көчтөн босап жазалай баштаса болмок. Сен бир намазды окуган жоксуң, калтырып койдуң деген далил болмок. Бирок Аллах Таала мээримдүү үчүн намаз калтырган кишилерди тоо кылып кайры намазын жакшы окуп калса кечирип турат. Кечирет. Демек ошол атына каары келген, менин душмандарымдын атын улуктап, ошолордун баш тамгасын коюп алыптыр деп Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Мелис, Маркс кудайсыз, Энгельс кудайсыз атеисттер, Ленин жана Сталин. Булар мындайча айтканда атеисттердин, кудайга ишенбегендердин, кафирлардын ана башы болгон булар. Эң башчылар болгон. Ошону укканда Аллах Таала каары келбей койгон. Ошондо адилет соттоп коюшу мүмкүн. Болгондой соттоп койсо кечирим бербей. Анда албетте ал адам тозокто болот. Аллах аалам, Аллах билүүчүрөөк. Андан кийин мисалы Ибрахим улу Мухаммад деп чакырса сотко, бизче айтканда Аллах ыраазы болуп, мен ыраазылыгым үчүн мен тандаган пайгамбарлардын атын коюптур, мен сүйгөн кишилердин атын коюптур деп ыраазы болуп, көп кечирим менен, берешендиги менен кечирип күнөөлөрдү кечирип анан сот өткөрсө, анда ал бейишке чыгат. Аллах Таала каалаганды кечирип кое алат кайсы күнөөлөрдү болсо. Демек ушинтип аттын бүгүнкү күндөн баштап, улака кандай угулушунан баштап, акыры түбү акыретте кыяматта да ушундай таасири бар, мааниси бар. Ошон үчүн да пайгамбар алейхиссалам жана ислам келгенден кийин, сахабалар ислам өткөндөн кийин мурдагы жахил доордогу Абдуллат, Абдул-Узза, Абдул-Манат деген аттар болгон. Да Лат, Манат, Узза деген алардын идолдору болгон. Бутпарасттык идолдор. Ошолордун кулу деп Абдуллат, Абдул-Узза, Абдул-Манат деп коюлган аттарды пайгамбар алейхиссаламдын айтуусу менен сахабалар өзгөрткөн. Ошон үчүн бүгүн да бизди угуп турган туугандарыбыздын өздөрүнүн же жакындарынын аты жанагындай шариатка каршы келген ат болсо, Кудайдын динине каршы келе турган ат болсо, алар өзгөртүштөрү зарыл. Биз Кудайдын пендесибиз, бизди Кудай жараткан, Кудай багып атат, Кудай жаныбызды алат, жана соттойт. Ошон үчүн Аллах Таалага жаккан ишти кылып, жакпаган ишти кылбашыбыз бул кулчулугубуз, бул ибадат, бул итаат, баш ийишибиз, бул биздин мусулманчылыгыбыз болуп эсептелет. Ошентип 7 күндө ушуларды жасоо керек.